Онлайн курстук сабагы улантылууда. 7 мектеп лицейи, 7 класс кыргыз тили, мен Мадимарова Самара Мамановна. Бүгүнкү сабактын темасы балдар себеп натыйжалагыч байламта. Себеп натыйжалагыч байламта деп татаал сүйлөмдүн тутумундагы баш жана багыныңкы сүйлөмдөрдү байланыштырып, андагы айтылган ойдун себебин, натыйжасын билдирген байламталар себеп натыйжалагыч байламталар деп аталат. Себеп натыйжалагыч байламталарга төмөнкүлөр кирет. Анткени себеби неге десең, эмне үчүн десең, эмне үчүн дегенде, ошондуктан, ошол себептүү, ошон үчүн дегенде, ошон үчүн, андыктан. Бул байламталар аркылуу тутумдашкан сүйлөмдөрдүн бирөө баш сүйлөм болот да, экинчиси андагы айтылган ойдун себебин көрсөтөт. Мисал үчүн, биз чебердеп алга жылуубуз керек. Анткени душман бизден алыс эмес. Бара турган жерибиз али да алыс. Ошон үчүн тездетишибиз керек. Мында балдар, анткени ошон үчүн деген себеп натыйжалагыч байламталар сүйлөмдөгү айтылган ойдун себебин көрсөтүп жатат. Себеп байламталар аркылуу баш сүйлөм менен тутумдашкан багыныңкы сүйлөмдөрдүн алган орду бирдей эмес. Анткени себеби неге десең, эмне үчүн десең сыяктуу байламталар аркылуу баш сүйлөм менен байланышкан багыныңкы сүйлөмдөр дайыма баш сүйлөмдөн кийин айтылат. Мисалы, жолойго жардам берип кармашууга эч бир жылкычы даабады. Анткени жолойдун төмөн асты бийик аска. Жалбары олтурган токтогул түндө түш көрүүгө мүмкүн эмес эле. Себеби ал таң атканча кирпик ирмеген эмес. Демек, балдар, бул жерде анткени себеби деген себеп натыйжалагыч байламталар баш сүйлөм менен байланышкан булар. Багыныңкы сүйлөмдөрдөн кийин, баш сүйлөмдөн кийин айтылды. Демек, андан кийин балдар көңүл бурабыз. Андыктан, ошондуктан, анын үчүн, ошон үчүн, ошол себептүү сыяктуу себеп байламталар аркылуу баш сүйлөм менен тутумдашкан багыныңкы сүйлөмдөр ар дайым баш сүйлөмдөн мурда колдонулат. Мисалы, жай айлары ысык болду. Ошон үчүн чөп эрте куурады. Электростанция Волга дарыясынын тармагындагы сайга салынат. Ошондуктан ал сай Волга дарыясынан бийик көтөрүлөт. Күз болсо аяктап бара жатат. Анын үчүн кышка дагы мыкты даярдана башташыбыз керек. Демек, балдар, бул сүйлөмдөрдө ошон үчүн, ошондуктан, анын үчүн деген себеп натыйжалагыч байламталар катышты. Мында баш сүйлөмдөн мурда колдонулуп жатат. Балдар, эми көнүгүштейбиз. Төмөнкү жөнөкөй сүйлөмдөрдү себеп натыйжалагыч байламталардын жардамы менен татаал сүйлөмдөргө айландырып, көчүрүп жазасыңар. Тыныш белгилерин коюш себептерин түшүндүрөсүңөр. Мисалы, Алтынай отличник окуду. Ал жакшы окуду. Жакында каникулга тарайбыз. Окуу жылы аяктайт. Мен ага кат жазган жокмун. Дарегин жакшы билбейт экем. Алар кечигип келишти. Аябай чарчашкан экен.
Демек бул сүйлөмдөрдө жөнөкөй сүйлөмдөрдү себеп натыйжалагыч байлантылардын жардамы менен татаал сүйлөмдөргө айландырып көчүрүп жасасыңар. Андан соң сүйлөмүңөргө морфологиялык талдоо жүргүзөсүңөр. Балдар, 246 көнүгөтө өз эмесе окуп чыгып сүйлөмдөрдү себеп натыйжалагыч байланталарды табабыз, андан тыныш белгилерин койгула. Эмне үчүн себеп натыйжалагыч байламта экенин далилдегиле. Бул көнүгүүнү бүткөн болсок, анда 247 көнүгө өтөбүз. Анда балдар, себеп натыйжалагыч байламталарды катыштырып, төмөнкү үлгү боюнча ооз-эки сүйлөм түзгүлө. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү ажыраткыла. Ошондуктан ошол себептүү, анткени менен, себеби, анткени, ошон үчүн, эмне үчүн деген себеп натыйжалагыч байламталар. Мисалы, отуруп алган менен жумуш бүткүдөй эмес. Ошондуктан белди бекем бууп, жакшылап иштөө керек. Мен эрте турдум. Ошон үчүн сабагымдан кечиккен жокмун. Демек балдар, ушул үлгү сыяктуу силер дагы бир канча сүйлөмдөрдү түзөсүңөр. Балдар, үйгө тапшырма алабыз. Анда үйгө тапшырма 248 көнүгө. Окуп чыгып көпчөктүн ордуна себеп натыйжалагыч байламталарды коюп көчүрүп жазгыла. Сүйлөмгө морфологиялык талдоо жүргүзгүлө. Эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыгып бара жатат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө.